милициянын эмеси болуптур. Анан мен мэрияга да айткам, мына 3-ч этажда ошол жака кылалык деп. Мына 3-ч этажда шаарга берелик деген. Токтогула, эми мына мэр айтып атат, министр строительства айтып атат, бул жер 2 этаж болуш керек эле деп. Туурабы? Мына сиз 3 этажды ар түрдүү предлог менен кошуп алыптырсыз. Туурабы? Туура. Мен бул экөөнө ишенейин, кимге ишенейин? Мен азыр кагазды караган жокмун, булар сөздөн ишенип атам да. Сиз кандай чечим кабыл алсаңыз? Жок, мен чечим кабыл албаймын. Причем тут мен чечим кабыл. Муну керектүү мамлекеттик органдар чечим кабыл алыш керек. Бул жерде мына министр строительства турат, мэр города турат, сиз негизги инвестор турасыз. Үчөөгө чечим кабыл алышыңар керек. Причем тут я? Кабыл алынган чечимди, кабыл алынган проектти зачем өзгөртөсүң? 2 этаж дедим, 2 этаж кылгыла. Уктуңузбу? Все, сносите 3-й этаж. Дальше где? Дальше где проблема? То, что народ говорит. 2 этаж болуп кошулат, асты эме болот да мына. Прогулочный фонтан болот да. Ат-саттардын баардыгы элдер фонтан жок болуп калды деп атпайбы? Фонтан негизи ошо астында болот деп. Анда мындай экен же. Бул жерде по проекту фонтан мурдата болгон, азырда фонтан болот, Фонтан болот. Элдин баягы дем ала турган, мына гулять эте турган жерлери болот. Отургучтар жана баардыгы сонун болот. Туурабы? Баягы алиги не? Олдпу не? Ол Бишкек. Кайсы жер? Ушул жер Ол Бишкек деген ушул. Астыда. Асты. О, не, асты го эми астын жасай бергиле кандай болсо. Биз муну хотя бы үстүн порядок кылып алайлычы. Үстүн мен азыр мага эл бербейли, мен давить этип атат да. Жок, сиз тактап турабыз. Сиз антип айтпа. Эми Нармат Ашотов, сизди давить этип атат деп айтсаңыз уят болот. Бүт мамлекет баардыгыбыз эң центральный көчөнү токтотуп коюп сизге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Эч ким сизди давить эткен жок. Наоборот, сизге мүмкүнчүлүк берип атабыз. Мына биз баардык ушу предпринимательдер иштесин деп сиз колуман келет дедиңиз, туурабы? Колуңан келсе жаса дедиңиз. Мына берип атабыз мүмкүнчүлүк. Эч ким давить эткен жок. А бирок эл туура эле критика кылат. Элдин критикасын биз угушубуз керек. Эл критика кылбаса, могул жерде 3 этаж, 5 этаж кылып бермексиз. Так? Эл критика кылбаса, мына жолдорду азайтып, өзүңүзгө эле болмоксуз. Мына элдин критикасы деген ушул, туура эле. Мына сиз инвесторсуз, туурабы? Элдин баардыгы менден да сурап атышат да. Укмуш чоң проект болуп атат, башка болуп атат. Бул Тулеев акчаны каяктан алып атат деп. Кредиттен алып мынакей балдарыңызга текшертиңиз. Мына да, мен ошондо кайта. Бүт кредитке алдык. Бүт кредитке алдыңыз, молодец. Сизге эмне үчүн кредит берип атат банктар? Себеби сиз туруктуу инвесторсуз, туруктуу предпринимательсиз. Сизге банктар дагы ишенет, так? Жетекчилик дагы ишенип атат. Эл дагы ишениш керек ошон үчүнчү. Элди ишендириш үчүн сиз элдин каалагандай кылыңыз. Элге биринчи жаксын. Элге жакпаса зачем анын кереги бар? Сизге туурабы? Элге жага турган кылыңыз. Ошондон ошол алган кредиттериңиз туура пайдалансын. Анан эртең же ишиңиз бүтпөй, же кредитиңиз төлөй албай, же элге жакпай, же жетекчиликке жакпай, орто жолдо ит болбоңуз. Макулбу? Ошондон мына жерде мына баягы элибиз суранып аткан, эл жазып атат, айтып атат, баягы фонтан кылабыз деген жерлерди. Ушулар жакшылап фонтандарын проекти менен кылгыла. Министр строительства карап туруңуз, макулбу? Өзгөрүп кетпесин. Отургучтарын койгула, элге шарттарды түзгүлө. Бүт толго эл үчүн жасалыш керек да. Бул жер элге жасалбасачы, эл ыраазы болбосо, сиз никогда ыраазы болбойсуз. Макулбу? Ошон үчүн элге ыраазычылыгын кылып, ошол эл проект менен түзгүлө. Сиз контролдо этип турсаңыз, эми шаарды Контролдо ойлойм. Себеби дегенде, эми сиз муну карабасаңыз, анан мен келип күндө келе албайм да. Жок. Проектин көтөрүп алам, колуңузга кармап алам. Кана кагазыңыз? Мына кагазыңыз кармап алам дагы. Ушу кагаз менен жасагам. Без никаких отклонений. Хорошо? Түзөштүкпү?